достор. Бүгін 5 май. Көптөгөн жарандарыбыздын күткөн күнү келди. Жыл сайын 5 майда ойнотулган грин карталардын жооптору чыгат. Бүгүндөн баштап көптөгөн жарандарыбыз грин карта ойногондо алган номерлерин интернет аркылуу киргизип, жообу кандай болду экен деп азыр ойлонуп аткан мезгилдери. Көп жарандарыбыз сүйүнүп атат болуш керек. Ким грин карта утту деген жоопту алганда, ESD 260 деген форманы онлайн аркылуу туура толтуруп, Америка Кошмо Штатынын Кентукки штатына жибериш керек. Ошондон кийин Кентукки штатынан сиздерге кайра жооп келет, интервью качан болот экен. Ошол форма абдан керектүү формада. Шашпай туура толтурганга аракет кылыңыздар. Менде убакыт болуп калса, ошо 260 SD формасын кантип толтурат экен жөнүндө видео тартканга аракет кылам. Мен деген бүгүн Чикаго штатындамын. Ошо жүк алып келип, машина кичине жөтөлүп калгандыктан механикке келдим. Ошо азыр дагы ошо чакан видео тартып, Америкадагы механиктердин шаптары кандай болот экен жөнүндө сиздерге анча-мынча көрсөтүп коеюн деп ойлоп аткам да. Анда кеттик анда, достор. Америкадагы механик шаптарды көрөбүз. Давно работаешь, да, с Кентросом? Кентросом давно работаешь? Да. А сколько лет живешь в Америке? Где-то уже 6. 6 лет? Да. А Что? Ну, просто интересно же. А механики сколько могут зарабатывать там неделю или месяц? Я не знаю. Каждый по-разному. По-разному, да? Думаю, ну, смотря что делает, смотря как делает. Здесь каждый работает, как сказать вам, по-другому. По-разному, значит. По-разному, да. Смотря какая работа. Америкада көптөгөн механиктердин центрлары бар, оңдоочу жайлары бар. Кээ бир механиктер жакшы көңүл буруп жасап берет. Кээ бир механиктер акчаны алат дагы эчтекесин жасабайт да. Мындайча айтканда аферист механиктер да бар да. Биз башыбыздан көп өткөн. Мурда Бруклинде жашап жүргөндө Нью-Джерси штатындагы механиктерге барып, көптөгөн акчаларды бергенде чала була жасап койгон учурлар көп болгон да. Ошон үчүн атайын бул видеону тартып атам. Негизинен алганда Чикагодагы Россиядан келген механиктер абдан күчтүү, анан жакшы билет да. Анан арзан да жасап беришет. Башка штаттарга караганда бул механиктер жакшы жасайт, анан баалары да төмөн болот да. Мен көчө күнү Чикаго штатында иштеген Кентрос деген Россиядан келген механиктин шапына келгем. Бул Кентрос деген жигит көп жылдар мурда Америкага келип механик болуп жумуш баштаганда, азыр өзүнчө бөлүнүп, ушул шаптын как бы главный да. Мен колдон келсе, трак анча-мынча бузулганда ушул Кентроска келгенге аракет кылам да. Бул Кентростагы көп ошол жакта турган трактарды арзан алып коюп коет, анан сиздерге керектүү
запчастьтарды ушул жерден эле чыгарып, бузулган нерселерин алмаштырып, анан трагыңарды бат жасап берет да. Анан бул жерде товинг да бар экен. Мондай оборудование болот, трактын артына тагып коюп, трак бузулганда өзүнүн шабына чейин сүйрөп келет да. Азыр дрон учуруп үстүнөн да көрсөк болот да. Мен Чикаго штатына жүк алып келгем. Электричество жагынан замыкание болду окшойт. Атайын көрсөткөнү келгем. Көчөтөн баштап карап атышат да. Бүт электричествосын чечип, компьютерлер менен текшерип, бардыгын жасап атышат. Бул жакта үстү жабык, атайын помещение бар экен. Кентрас өзү абдан тың бала, анан абдан жакшы билет да. Мен да башыман өткөн, көп нерселерди жасай албай койгон механиктерден Кентраска келгенде Кентрас бардыгын койкойтуп жасап койчу да. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. В конце тоннеля яркий свет, и я иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь.